Асылбек Жээнбеков камалабы. Башкы прокуратурага анын үстүнөн арыз түштү. КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Темирлан Султанбеков жогорку кеңештин мурунку төрагасы Асылбек Жээнбековду кылмыш жообуна тартуу өтүнүчү менен башкы прокуратурага арыз жазды. Бул туурасында Султанбеков өзү Facebook социалдык тармагындагы баракчасында билдирди деп жазат Апрель KJ. Темирлан Султанбеков Асылбек Жээнбековго карата Бишкек ЖЭБин модернизациялоо боюнча 2 берене менен кылмыш иши ачылышы керек деп билдирет. Кыргызстанда парламенттик президенттик башкаруу формасы бекитилген. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти мыйзамынын 55-беренесинин 3-пунктуна ылайык мыйзам долбоорлору 3 окууда кабыл алышы керек. Бишкек ЖЭБи боюнча макулдашууну ратификациялаган мыйзам долбоору жок дегенде 1,5 ай каралып, анан кабыл алынышы керек эле. Бул убакыт аралыгында парламент депутаттары кемчиликтерин таап чыгып, оңдогонго жетишмек. Бирок жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун чечими менен жогорку кеңеш бул мыйзамды 1 күндүн ичинде кабыл алды. Мындан улам Жээнбеков мыйзамды бузуп, Бишкек ЖЭБин модернизациялоо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен кабыл алынган мыйзамдын негизинде ишке ашты. Буга ылайык мен сизди Асылбек Жээнбековго карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, дароо камакка алууну, ал эми анын бардык туугандарын жана жакындарын тергөөгө басым кылбашы үчүн ээлеген кызматтарынан четтетүүнү суранам деп айтылат ал арызда. КСДП мүчөсүнүн айтымында башкы прокуратура арызды кечээ 21 октябрда 35028 номери менен каттоого алды. Гүлгөнүү үчүн кызматтан алынган Мамытканов министр Чодуевди чоочутуп жатат. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы министрлигинин алдындагы жайыт мал чарба жана балык чарба департаментинин жетекчиси Бакытбек Мамытканов журналисттерге жумуштан мыйзамсыз гүлгөнүү үчүн эле алынганын айтып, эми министр Эркинбек Чодуевди мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн сотко берүүнү көздөп жатканын билдирди. Айтымында анын кызматтан алынуусуна эч кандай себеп болгон эмес. Айыл чарба тамак аш өнөр жай министри Эркинбек Чодуев коллегияда мени өз каалоосу менен жумуштан кетти деп айтыптыр. Бирок мен өз каалоом менен кызматтан кеткен эмесмин. Мен Оштон иш сапардан келе жатып бир аз сыркоолоп ооруп калган болчумун. Ага тез жардам кызматы да чакыртылган. Анан мага балдар сиз өз каалооңуз менен кызматтан кеттиңизби деп чалып калышты. Жок, андай эмес дедим. Эми министрлик буга чейин деле мындай ыплас иштерди көп кылып келген экен. Ооба, биз башында министрге эгерде жумушубуздан оң натыйжа көрсөтө албасак, баарыбыз 2 орун басар, стат катчы кызматтан кетебиз деп билдирүү жазганбыз. Буга министр өзү да кошулган, жумушту аткара албасак, баарыбыз кетебиз деп. Мен бирок ишенген эмесмин. Негизинен Чодуев өкмөт башчыга жалган маалыматтарды берип, аны да уят кылып жатат дейт анда Мамытканов. Ал эми анын иштен кетишине негизги себептер болуп, эмне эсептелерин сураган суроого министрдин кеңешчиси аны гүлгөнүү үчүн кызматтан алышканы тууралуу айтканын кошумчалады. Памир Асанов кызматтан кетиши керек. Факты-чекиттин жүйөсү. Ички иштер министринин орун басары Памирбек Асанов жаш курагына байланыштуу кызматтан кетиши керек. Бул тууралуу журналисттик иликтөө жана маалыматтардын чын төгүнүн аныктоо менен алектенген Факты-чектин сайты жазып чыкты. Маалыматка караганда Памирбек Асанов 16 октябрда 55 жашка чыкты. Ички иштер органдары жөнүндө мыйзамга ылайык жетекчилик орунда иштеген орто жана улук наамдары бар кызматкер 55 жашында иштен бошошу керек. Ошондой эле ал өз каалоосу менен 50 жашында отставкага кетсе болот. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык милициянын полковниги Памирбек Асанов 1964-жылы төрөлгөн. Көчүрбө. Окуучулар баштарына коробка кийип сынак тапшырды. Индиянын Карнатака штатындагы Хавери айылында колледждин студенттерине сынак учурунда коробка кийгизилген. Бул тууралуу BBC-нин Индиядагы кызматы кабарлады. Студенттердин башына коробка кийгизүү сынактагы көчүрүүнүн алдын алган. Ошондой эле мугалимдин мындай сунушун студенттер өзүлөрү колдоп, жада калса коробканы да өздөрү алып келгендигин кабарлашты.
Ал эми сынакты коробка кийбей тапшырууну каалагандар кийбей тапшырган. Индиянын билим берүү министрлиги окуя тууралуу териштирүү жүргүзүп, мугалимдин мындай жоругуна катуу сын айткан. Ал эми мугалим өз учурунда мындай ыкманы колдонгондугу үчүн баарынан кечирим сурап, эксперимент экендигин, биринчи жолу колдонгондугун белгилеп кеткен. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүнүн 2 бүтүрүүчүсүнө батир берилди. Бишкек шаарынын мэриясынын мамлекеттик мүлк башкармалыгынын башчысы Нурдин Тынаев үй ээлеринин колдоруна үйдүн ачкычтарын тапшырды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат кызматынан билдиришти. Бекжан Үмөталиев экинчи топтогу майып, ал инсульт алып, оор операция болгондон кийин өз үйүн каражаттын жетишсиздигинен улам сатууга аргасыз болгон. Мындан улам ал бүгүнкү күнгө чейин батирде жашап, күн кечирип келген. Бекжан Үмөталиев учурда короо шыпыргыч болуп иштейт. Буга чейин ал райондук акимчиликте турак жайга муктаж болгон жарандардын тизмесинде каттоого алынган. Ал эми Азиз Тагаев учурда 2 баланы өзү жалгыз тарбиялап келүүдө. Ал эч жерде иштебейт. Тагаев 3 жылдан бери муниципалдык мүлктө турак алуу үчүн кезекте турган деп айтылат билдирүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Трамп Туркия менен согушууга даяр. АКШнын президенти Дональд Трамптын Туркия менен согушууга даяр экенин мамлекеттик катчы Майк Помпео чет элдик телеканалдарга берген маегинде айтты. Помпео президент Трамп Анкаранын аскерий аракеттерине каршы турууга даяр экендигин, бирок Вашингтон согушка караганда тынчтыкты жактаарын айтты. Бирок силер билишиңер керек, эгер аскерий аракеттер зарыл болсо, президент алардын баарын колдонгонго даяр деген ал. 9 октябрдан тарта Туркия Сириянын түндүк чыгышындагы күрд отрядтарына каршы тынчтык булагы операциясын баштаган. 17 октябрда АКШ менен Туркия операцияны 120 саатка токтото туруу боюнча сүйлөшүп, күрд кошундарын Туркия менен Сириянын чегиндеги 30 чакырымдык буфердик аймакка алып чыгуу тууралуу кеп болгон. 21 октябрда Сирияда чет элдик согушкерлер камалып турган 12 аба кароосуз калганы кабарланган. Саляновада саттыбы? Мурдагы башкы прокурор бир кездери Темир айым аталган Аида Салянова Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна Алмазбек Атамбаевдин тиешеси бар деп эсептейт. Мындай көрсөтмө беришине эмне себеп болду? Же чындап эле ал Атамбаевдин айткандарын аткарганбы? Анын айтымында өзү азырынча сотко чакырыла элек. Эгер чакырса мен сөзсүз барып, кандай болгонун бардыгын айтам. Ал кезде Алмазбек Шаршенович Батукаевдин ден соолугуна байланыштуу өлкөдөн чыгаруу керектигин айткан. Ошондой эле өлкөдө криминалдык абал начарлап кеткенин жүйө келтирген деп билдирет Салянова. Анын айтымында Атамбаев ага бардык аракеттер мыйзам чегинде болоорун ишендирген. Мындан улам мен Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна мурдагы президенттин тиешеси бар деп эсептейм. Ал эми өзүмдү мурда айткандай күнөөлүүмүн дебейм. Түшүнсөңөр, прокуратура бул соттолуучунун ден соолугу тууралуу документти текшерген сот же дарыгер эмес. Бизге мындай укук берилген эмес. Эгер Атамбаев Батукаевдин абалы тууралуу документтерди өзгөртүп жасаган болсо, ал сөзсүз жооп бериши керек деп айтканы тууралуу Факты KG жазды. Касым-Жомарт Токаев айдап кел жана байлап кел милдетин аткара баштайбы? Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөнүн тоңгуч мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин кадр саясатындагы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Бул тууралуу маалыматты Борбордук Азия жаңылыктары билдирди. Токаевдин буйругуна ылайык мындан ары тышкы жана ички иштер министри, коргоо министри сыяктуу кызматтардан башка өкмөт мүчөлөрү Коопсуздук кеңешинин төрагасынын макулдугу менен гана дайындалат. Андан сырткары башкы прокуратура, Улуттук коопсуздук комитети, Улуттук банк, Республикалык гвардия, тышкы чалгын кызматы, күзөт кызматы өңдөө, президентке түздөн түз баш ийген орган мекемелердин башчыларын дайындоодо Коопсуздук кеңешинин жетекчиси менен кеңешөө керек болот. Ошондой эле область акимдерин, республикалык деңгээлдеги шаарлар жана борбор калаанын мэрлерин коюуда да Назарбаев менен кеңешүү зарыл. Казакстанды 30 жылдан ашык башкарган Назарбаев президенттиктен быйыл март айында өз каалоосу менен кеткен. Бирок Коопсуздук кеңешинин башчысы кызматын жана бийликтеги Нур Отан партиясынын лидерлигин сактап калган. Назарбаев быйыл 79 жашка чыкты. Ал алгач президент болуп 1990-жылы апрель айында шайланган жана 5 жолу шайлоого катышып, эң көп пайыз добуш алып жүргөн. Арыстанбап
Жергиликтүү эл жаңгак терүүгө тыюу салынышына нааразы. Базаркоргон району Арстанбап аймагындагы Дашман коругунун кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар ортосунда түшүнбөстүк жаралды. Бул тууралуу аталган коруктун директору Кочкорбай Калдарбаев билдирди. Маалыматка ылайык, айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Мирслав Аманкуловдун 25 сентябрындагы буйругунун негизинде коруктардагы мыйзамсыз жаңгак терүү аракеттерин токтотуу талабы коюлган. Буга нааразы болгон жергиликтүү тургундар токойчулардын талабын аткаруудан баш тартууда. Алар биздин кызматкерлердин талаптарына баш ийбей, өз билемдик менен жаңгак терип жатышат. Бир жумадан бери күн сайын 500 адам чогулуп, корук айланасына киргизүүнү талап кылып жатышат. Учурда бир нече унаа Токойдун ичинде жүрөт. Жергиликтүү милициянын да, биздин кызматкерлердин да аларды чыгарууга күчү жетпей жатат, деди Калдарбаев. Бүгүн нааразычылык билдирип, Токой аянтына чогулгандар менен район акими Айбек Бегимкулов баштаган жергиликтүү жетекчилер чогулуп, маселени өкмөткө жана жогорку кеңешке жеткире тургандыгын айтышты. Чогулгандар Дашман коругун жоюуну жана Токойдогу жаңгактын түшүмүн терүүгө уруксат берүүнү талап кылууда. 2012-жылы өкмөттүн буйругу менен Базаркоргон районундагы Арстанбап жана Кызыл Үңкүр Токой чарбаларынын базасында 4,5 миң гектар Токой аянтында Дашман коругу түзүлгөн. Момбеков министрге: "Мен факты менен айтып жатсам, жомок айтып жатасыз." Депутат Рыскелди Момбеков жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында транспорт жана жол министри Жанат Бейшеновду жол салган компанияларга адвокат болбоого чакырды. Андан кийин депутат Талас-Тараз жолунун курулушу 2017-жылы бүтүшү керек болгон болсо, иштер али күнчө аягына чыга электигин белгиледи. Транспорт жана жол министри Жанат Бейшенов аталган жолдун курулушу 99% бүткөнүн маалымдады. Анын айтымында жол чырактар толугу менен орнотулуп, тротуарлар салынып жатат. Бирок Момбеков министрдин маалыматын четке какты. 2019-жылы акыркы мөөнөт болчу. Министрликтин шалаакылыгынан мөөнөт өтүп кетип, Ислам өнүктүрүү банкы каржыны толук бербей жаап салды. Банкта $1,6 миллион акча калып калды. Чакыр Япы компаниясы качып кеткен. Кыргыз жол курулуш компаниясы акчасын албай соттошуп жүрөт. УКМК кылмыш ишин козгоду. Мен факты менен айтып жатсам, сиз эмнеге жомок айтып жатасыз? Жол 2017-жылдын август айында бүтүшү керек болгон. 2 жыл өттү, бүтө элек. Буйрутма берген министрлик. Демек, эч кандай көзөмөл болгон жок, деди Момбеков.